Аялзат деп аталган бул фольклордук топ өткөн жылы түзүлгөн. Жашы 50ден ашып 70ке барып калган пенсия жашындагы аялдардан турат. Алардын өзгөчөлүгү ар бир аткарылып жаткан номерлер жандуу урдалат. Эми жашыбызга карабай, бизди болсо живой үн, турушубуздун баары живой, башка немелерге карап, жогорку артистке карап биз мурун жазылып алып чыккан жерибиз жок. Эми буягына дагы бизди баа беришип атат. Топту Мухтарбек Кырбашев жетектейт. Ал өзү маданият тармагында 36 жылдан бери эмгектенип келе жатат. Учурда Октябрь маданият үйүнүн директору болуп иштеп жаткан Мухтарбек Аялзат фольклордук тобунун кантип түптөлүп калгандыгын түшүндүрүп берди. Жанагы элдик фольклор бул элдин уюткусу, элдин тамыры болот. Бизде жанагы элдик өнөрдүн эң бийик чеги бул фольклор болуп эсептелет. Ошондуктан мен өзүм фольклорго жакын адаммын. Ошо чыгармачылыкта фольклорго жакындыгым бар да, ошондуктан мен ушул ансамбльди 86-жылдан бери баштап келатып, өзүмдүн ансамблим деле фольклорду негиз кылып алганбыз. Ошол азыркы жаңыча стиль менен ошол бүт элдик ырларды иштеп чыгып, жаңыча иштелгенде деле элге жагып келатат. Анан ушунун негизинде келатып, бул менде жүрөгүмдөгү бар нерсе болчу. Ушул карыгандарды, бир жашы эликтен өтүп калгандарды да өзүнчө бир топ кылып, анан бир элге алып чыксакпы деген идея жүргөн. Бирок ал идея ишке ашпай жүргөн болчу да. Кандайдыр бир 2-3 жылдан бери катуу аракет жасап аттык, бирок аялдар топтолбой, бирок айылыбызда ошондой өнөр ээлери бар экенин мен билип эле жүрчүмүн. Иштеп жүрүп, ошо аялдардын колдоосу менен биздин айыл округунда аялдар комитетинин төрайымы болуп шайланып калган күндөн баштап бул идея өзүнүн күчүнө кирди. Анан сүйлөштүк, 8-марттын майрамында чогуу отуруп четиштик. Анан 4 күндөн кийин эле аялдар ушул маданият үйүнө келишти, 15 аялды эже алып келип. Анан ошол күндөн баштап катуу бир жума жакшы репетиция кылып, анан Сузак районунда жана Ноорузга карата чоң маданий иш-чара өттү. Мына ошол маданий иш-чарада биздин Аялзат тобу, фольклорлук тобу биринчи орунга табылды. Бул дагы жанагы аялдарды рухтуу жактан, моралдык жактан баягы аябай таасир берди. Материалдык жактан биздин акимибиз дагы жанагы өзүнүн финансылык каражат бөлүп 10 000 сом формага жардам болду. Жанагы рухий, материалдык жардам биринчи тепкичке көтөрүлдү десек болот. Мына ошондон булар биз демине дем, күчүнө күч кошулду дагы. Анан бизде дагы жаңы астыбызда чоң-чоң идеялар пайда болуп, ошол идеянын үстүндө көп нерселерибизди, көп маданий иш-чараларыбызды, жанагы концерттик гастролубузду улантып келе жатабыз. Байыркы кыргыздар ойноп келген музыкалык аспаптарды өнөрпоз аялдар ар кайсыл жерлерден, тааныштардан топтошкон. Ал эми топтун уюштуруучусу Анаркүл Машаева ооз комузду сатып алган. Учурда мындай ооз комуздар жок экендигин айтат. Эми мунун тарыхы мен ушу кичинекей
бала кезимен бул аябай популярдуу, эл байбичелердин баары кага чертет эле. Ушу Оз комузду азыр өзүбүзчө бир курама күү чыгаралы деп Бишкектен бир 5-6 алып келдирдик, бир 350 сомдон. Бирок ошол эч азыркы ошондой комуздар жок болуп атат. Эмнелери жакшы эмес. Бул эми мурда азыркындай аккордеон, баяндар болгон эмес, гитара болгон эмес. Кыргыздын баардыгы эле берки комузду аялдар көбү черте алган эмес, кол комуздучу. Беркиндей. А ушуну ар бир үй бүлөдө келин кыздар чертишкен да. Биз ушуну жайылтсак, бул эми биринчиден кимдир бирөө эмес, өздөрү мындай чарчаганда кичине эс алгысы келсе, ар бир үйдүн эле келиниби, кемпириби чыгып, муну менен көңүл ачса болот экен да. Эми инструменттерди буларды сатып алдык. А бул комузду өздөрү сатып алды. Анан көбүн ушу мыктар биздин көркөм жетекчибиз ушу өзүндө бар экен. А мына көкөр дегенди филармониядан ыргытып ирген экен. Мен баары издеп таабыз калатынан. Анан килейлеп, чын эле килейлеп алып келип, анан ошо боюнча үйрөнүп атабыз. Эми кичине бизде балким спонсорлор чыгып калса, же өзүбүз дагы пенсиябызды чогултабызбы, аракет кылып биз эгер эмне болсо ушул бир көп инструменттерди жакшына кылып, бардыгы эле азыр өзүбүздүкү мындайча айтканда кандай десем, эми эскирип мурда калгандар болуп атат да, бирок ошого карабай аракет кылып атышат. Атым Гүлжан Абдумаматова 52 жашта. Бир жылдан бери бул фольклордук топтун мүчөсү. Элдин алдына чыгып ырдаганда башында көп кыйналгандыгын айтат. Биринчи куплеттин ырдабай, акыркысынан баштадым. Биринчи сахнага чыкканда акыркысынан баштап, биринчиси менен бүтүрүп койдум. Эми баягы сахнада неме элдер тургандар, билгендер билди, билбегендер мүмкүн билбей калгандыр. Бирок өзүм ошол жерде туруп аябай уялдым. Себеби мурда репетиция кылып эле ырдап эле жүргөнбүз, бирок эми сахнанын сүрү, элдин сүрү деген ушунчалык күчтүү болот экен. Мында үйдөн баштап жаттайбыз да. Үйүбүздө бир комнатага кирип алып, кадимкидей ырдап, текстин жаттап, ана мына неберелерибиз болсо кулагына угулуп калат дагы, неберелерибиз менен кошо жаттап ырдайбыз. Анан неберелерибиз апа, мынери мындай болбоду го, сиз мынтип ырдаңыз, мынери туура болбой калды деп тексттерибизди тууралап дагы берип турат. Пенсия жашына жетип калган энелер бүтпөгөн үй тирлик менен гана жүрө бербей, ушул топту түзүүнү баарыбыздын макулдугубуз менен чечтик. Бала бакыраларыбыз да кээде биз менен сыймыктанып калышат дешет. Биздин төгөйлөрүбүз, чалдарыбызга чоң рахмат. Ошолорго ыраазы болом мен. Анан бул жерде биздин ар кандай эмнелерибиз болду биринчи уюшулганда. Ак кептерге түшөбүз. Бул ак кептер биздин эжекелерибизден калган. Бурак эже, Кимсан эже деген директорлор болгон. Илгери ушулар кичинекейинде эмес, эми директор болуп иштеп жүргөндө эжекелерибиз бийлеген. Андан кийин ушу кемпир болсок дагы ушул эжекелердин элесин улап ак кептерге түшөбүз. Ак кептерге түшкөндө дагы отурганыбызда тура албай калабыз кээде. Билгизбесен сахнада туруп кетебиз. Кээ бирөөбүз болсо дагы эмне кылып калабыз, кантип туруп бийлейбиз, бутубуз ооруп атат десе дагы ошого кийинкисине машыгып, бирок ак кептерибиз дагы элдин купулуна толду деп ойлойм. Азыркы мезгилде булар чекеден ушу өздөрүнө берилген фольклордук унутулуп кеткен инструменттерди ойноп жатышат. Мына көкөр деген, буга чейин биз анча түшүнүктүү албасак эми көкөрдү билдик, калгандарын, Оз комуз унутулуп бара жатты эле. Мен өзүм Оз комузду мындан бир 50 жыл мурун балким ойногондурмун, унутуп калганмын. Эми кайра аракет кылып ушуну жандандыралы деп жатабыз. Анан алдыга койгон максатыбыз аябай көп. Булчу биз эми ушул мына Кыргыздын колоритин сактап калыш үчүн, же болбосо Кыргыздын унутулуп бара жаткан каада салтын биз ушу элге жайылталы деп аракетибиз бар да. Өктөм Мамыров эже Нооруз майрамында түзүлгөн фольклордук топто 1 жылдан бери Кыргыздын күү аспаптарынын ичинен тай туякты ойнойт. Муну өзүбүз эле жасатып алдык. Бизге сузактын немесинен алдык эле, бирок алар алып койду. Анан өзүмүн кайным бар эле, ошону көрүп ушуну жасап берип койду. Мындан абдан жакшынакай неме чыгат экен, доош чыгат. Аттын такасындай мындай тактук деп жакшы, ошон үчүн аты тай туяк деп аталат экен ушунун аты. Сиздердин өзгөчөлүгүңүздөр жандуу ойнойсуздар да? Биз жандуу, только жандуу эле ойнойбуз. Кыргыз эстрадасында көбүнчө ырчылар фонограмма менен ырдап келишет. Ал эми бул аялдар тоонун өзгөчөлүгү ыр бийлерди жандуу жана байыркы кыргыз жырларды кайрадан жандандырып, алар колдонгон күү аспаптарды элдин калың катмарына, келечек муундарга кайрадан жеткирүү болуп эсептелет. Бул фольклордук топтогулар азырынча Сузак районунда биринчи серин гана концерттерди коюп келишүүдө.
Менин чалым үйрөнүп калган. Балдарым баары чоңоюп ар жакта да. Мен дайыма ушу пенсияга чыккандан кийин деле 6-7 жыл болду пенсияга чыкканымачы. Бирок үйдө турбайм да. Чалым мен үйдө көп болсом бир жака барасыңбы дейт. Үйдө болсом да анын жанын койбой тигини жасайлы, муну жасайлы дегенде эс алгысы келет дагы. Бүгүн эч жака барбайсыңбы деп турат. Анын жөнүндө проблема жок деме. Бул аялзат фольклордук топтун ырларын уккан өзүнчө күйөрмандары бар. Аялзат тобу Сузак районунун 90 жылдыгында өздөрү тарабынан даярдалган бир номерин аткарып беришкен. Азырынча аялзат фольклордук топко жергиликтүү жетекчилер тарабынан материалдык жардам көрсөтүлө элек. Буюрса 2010 жылдын бюджетине киргизүү жактарын караштырып жатабыз дейт Багыш айыл округунун башчысынын орун басары Мыктыбек Жумабаев. Bundan bияка ушу энелерибиздин баягы өркүндөп ушул концерттери улап бир кыргыз элибизге, Кыргыз Республикасында таркатуу максатында бизде азыр жакшы дагы бир 2010 жылда ушу жергиликтүү бюджеттен бир карап ушу айыл чарбасында бизде айыл чарбасын түзүлгөндүгүнө байланыштуу ушу жерлерден бөлүп берип, ушу финансы жагынан ушу колдогонго аракет кылып пландаштырып келатабыз. Бул аялзат фольклордук топтун келечеги кең деген Мухтарбек Кырбашев алдыдагы максаттары тууралуу мыналарды айтты. Жана булар өзү дагы энтузиаст, илгериче айтканда, энтузиаст өзүндө дагы жанагы чыгармачылык бир нарагында өздөрүнүн чыгармачылык бир сандыктары бар да, куржундары бар, чоң. Мына ошону биз элге тартуулашыбыз керек. Бизде дагы ошол нерсе бар да. Бизге Кудай талантты бергенден биз аны элге тартуулаганда гана ошол нерсебиз орундалат. Буларда дагы ошол өздөрүндө жаткан деңиздей чалкып жаткан бир чыгармачылык өнөрлөрүн элге тартууласак деп, булардын да ичинде үмүттөрү зор. Азыр эми эстрада көбөйдү, бардыгы фонограмма жазып туруп берип атышат. Аны мен иш жүзүндө өзүм дагы күнүгө көрүп атам. Мына ошол нерседен булардын баягы накта же болбосо естественный голостор менен эл уккусу келип калды. Ушулардын курагындагы аялдар, биздин инсандарыбыз, мына ушуларды чакырып, жакшы ачылыштарга ушуларды чакырып, ушулардын ырын угуп атышат. Биз ошого дагы өзүбүзчө ыраазыбыз. Дагы булардын астында чоң нерсе бар. Бишкек шаарында ушул Борбордо дагы жакшынакай өздөрүнүн концерттерин берсекми деген ой ал дагы ишке ашканып турат. Буюрса бул да ишке ашат. Гаарылыкка кабылбай, алсыздыкка алдырбай жетекчилери менен биргеликте накта кыргыздын күбө аспаптарын жандуу ырдоонун үстүндө иштеп келе жаткан аялдар тобунун ичинде үнү таза, музыкага ышкыбоз өнөрпоздору көп. Алардын алдыдагы максаттары өлкөнүн булуң бурчтарына өздөрүнүн концерттерин тартуулап, унутулуп бараткан кыргыздын фольклордук инструменттерин колдонуу менен кайрадан жандандыруу экендиги маалым болду. Арыпжан Мурзаев, Маралбек Чимбердиев, Атайын чыгарылыш.